Бишкек башкы архитектуранын бирдиктүү терезесинин кызматынан пайдалангандардын бири Азиз. Ал курулуш үчүн керектүү документтерди алууга келген. Тейлөөнүн сапаты көңүлүнө толгон. Я сдаю, если честно, первый раз, но все проходит очень быстро, в принципе, как мы подали заявление. Биринчи жолу бул кызматты пайдалануудамын. Бардыгы автоматташтырылыптыр. Арыз таштаган соң дароо эле адистер чалышты. Алар менен сүйлөшүп, кийинки кадамдарды талкуулап алгам. Архитектуралык техникалык корутунду чыгарыптыр. Алып кетсем болот экен. Ушул терезелер аркылуу 12 кызмат көрсөтүлөт. Алардын ичинде жер тилкесин ижарага берүү, чектерди аныктоо, долбоорлорду макулдашуу, корутунду чыгаруу, архитектуралык пландоо жана инженердик техникалык шарттарды берүү жана башкалар бар. Бирдиктүү терезенин ишин өкмөт башчы көрүп чыкты. Ал жарандар менен баарлашып, документтер канча күндө колго тийип жатканына кызыкты. 10 күн ичинде мен документтеримди алып, уже техпаспорт алып келдим. Өтө жакшы шарттар болду. Эч жака чыгып койгон. Эдин акнада тапшырып катуу мактабаңыз, чындап ошондой болуп атабы же сизди макта деп атабы? Жок, андай болбоду. Мен өзүм тапшырып берейин деп атам да. Минтип кызмат көрсөтүү жеңилдеди деген менен көйгөйлөр түп тамыры менен жоюлган жери жок. Курулуш тармагына уруксаат кагаздарын алууда тоскоолдуктар бар. Чоң жетекчилер келгенде кагаз жүзүндө 20 күн, 15 күн анан бир айда таптакырандай эмес. Жылдап чечилбей жаткан маселелер бар. Же чечүүнүн жолун көргөзүп бере алышпайт. Же курулушту токтотуп койгон учурлар бар. Ошон үчүн ушул акыбалга келип атабыз да. Ошон үчүн чечүү жолун таап бериш керек. Биз менен партнер болуп иштеш керек. Өтө көп маселелер бар ушу курулуш кагасын уруксат алыш үчүн. Анан кээ миллиондогон акчаларды вылаж этем курулуш тармагына дегендер кайрылып кетип калган учурлар да көп. Ушул жана башка көйгөйлөрдү курулушчулар өкмөт башчы менен жолукканда айтышты. Премьер-министр башкы архитектурада көчмө жыйын уюштуруп, ага министрликтердин, ушул тармакка тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, архитекторлор катышты. Аталган чөйрөнүн өкүлдөрү орчундуу маселелерди ортого салышты. Единликтен иштеш үчүн бир регламент бергенбиз биз Гостройго. Ошону утвердитип берсеңиз через правительство. Бишкекте да биз ушул көрүнүктүү зданияларды сала албай атабыз да. Ошол то ген планыбыз жок, то ПДПбыз кыймабыл эле ушул секторду жакшы бир нукка салып алсак, биз да өзүбүздүн жумушубузду кылат элек да. Анткени жарым күнүбүз эле ушул гос органдарда чуркап жүрмөй да. Курулушка да уруксат бир эле жылга. Андан кийин кайра келебиз. Баягы эле текст коюн, ушу жалдырап узартып бергиле деп. Андан кийинки жыл дагы келебиз. Ар бир келген сайын жүрөбүз. Ушу курулуш бүткөнгө чейин ушу эки вопросту текст кою менен разрешение на строительство сразу чечип койсо болот. Бүткөнчөктө берип койсо болот. Өкмөт башчы Улукбек Марипов ооруну жашырса, өлүм ашкере кылаарын айтып, бардык көйгөйлөрдү ачык талкуулоого чакырды. Максат бизнес өкүлдөрүн колдоо. Бишкек менен Ошто кээ бир чоң шаарларда ушундай маселе болуп атат да, абдан чоң бюрократия бар да. Биздин чогулуп, сиздер менен чогулган максаты ушул. Ошо маселелерди чечели, жеңилдетели. Жана жаңы термин чыгып атпайбы? Быстрая победа, офис простых решений деп азыр жаңы бир терминдер чыгып атат. Ошон үчүн жөнөкөй эле ушундай отуруп эле любой жерде чогулуп, кээ бир маселени чечип алсак болот. Ошол эле маалда курулуш компанияларына да сындар айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев калаада унаа токтотуучу жайлар эске алынбаганын, тротуарлар жоктугун белгилеп, кесепетинен тыгын жаралып жатканына токтолду. Все деревья вы вырубаете для красоты, для обзора зданий. Имараттар кооз көрүнсүн деп, бийик бактарды кыйып, жапыздарды отургузуп коюп жатасыңар. Архитектуралык көз караш менен алганда силердин имараттар кооз көрүнөт. Бирок Ордо калаанын экологиялык системасы бузулуп жатпайбы? Здание красиво выглядит. Но мы же нарушаем же экологическую же систему. Аталган чөйрөнүн өкүлдөрүнүн көйгөйлөрүн уккан Улукбек Марипов социалдык мекемелерди курууга жер табылбай, көп кабаттуу үйлөр үчүн берилип жатканына көңүл бурду. Мына шаарда мындай болуп атпайбы? Жер алганда, мен жана Эдин Акнын жанында да айтпадымбы? Эгерде мектеп, детсад курабыз десе, жер табылбайт экен да. Үй курабыз десе, жер табылып калып атат да, бир мындай. Ушул жактарды эске алсаңыздар, урматтуу бизнес, урматтуу жетекчилер. Биз баягы азыр мына Аскар Молдобаевич өзү да айтпадыбы, жанагы элиткалардын курулуп калганын, же болбосо жанагы забор болуп, жолдордун тосулуп калганын. Кыпчылып эле кетип атабыз да.
Эскерте кетсек, 19 февралда курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу болгон. Анда Бишкектеги инженердик түйүндөрдүн интерактивдүү картасын түзүүнү аягына чыгаруу боюнча тапшырма коюлган. Айтылган тапшырмадан 2 гана Север Электро менен Бишкек Теплосет толугу менен тапшырышты 100% и доступ беришти. Водоканал Газпром бүтүр алган жок. Водоканалдыкы 50%тан ашык, Газпромдуку 61%. Ошо мурда сурангандай эле экөө дагы шифор бир 6 айдай убакыт сурап атышат. Каражатыбыз жок деп атышат, бир программаны тендер өткөргөнгө убакыт керек деген ар кандай себептерден. Өкмөттөн коюлган тапшырмаларды өз убагында аткара албагандыгы үчүн айрым жетекчилерге өкмөт башчы нааразы болду. МАМ курулуштун директору Урматбек Көкөчаровго сөгүш жарыяланып, айрымдарга эскертүү берилди. Кудайбергенов Бактыбек Жапаровичке, то есть объявить замечание исполняющего обязанности мэра города Бишкек. Рекомендовать исполняющего мэра города Бишкек. Объявить выговор Сагындук Уулу Азамату, вице-мэру города Бишкек. Рекомендовать исполняющему мэра города Бишкек принять жесткие меры дисциплинарного взыскания, в том числе рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя Бишкек Водоканал Сейдалиева Мурадина Авасовича. Аткарган жок. Улукбек Марипов бир топ бизнесмендер сыртка кетип жатканына токтолуп, ички инвесторлорду колдоого чакырды. Маселелерди четтетүүгө дагы 1 ай убакыт берилди. Андан кийин өкмөт башчы кайрадан ишкерлер менен жолугушаарын белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.